сөзсүз түрдө нарушениялар пайда болду гормоналдык. Андан тышкары именно буттарыман травма алганмын, аябай энергия жок болуп баскандан аябай кыйналчу элем да. Панкреатит оорусу бар эле менде, өтүм ооруйт эле. Азыр мен ичкениме 4 жыл болуп атат. Азыр сиздерге айтып аткан ооруларым менде абсолютно ноль да. Мындайча айтканда жок да. 4 жыл ичип атам мен азырчы. Бул нерсени мен өмүрүмдүн Кудайым канча жаш берет, мен ошол аягына чейин ичемин деген ушундай өзүмө милдеттеме алып алдым да. Ал эми өзүмдүн баламда болсо тили ырцыга тили келбей аябай кыйналчу эле, баш ооруйт эле, мурду канайт эле. Именно мына горячий шоколад менен эле мен ушул балам билим лицейде кызыл менен бүттү да. Азыркы мезгилде мединститутта 1-курста өзүнүн күчү менен өтө сонун жогорку баал менен азыр окуп атат да баламчы. Анан күйөөмдө простатит бар эле, анан 12 челигинде жара бар эле. Былтыр түштүк УЗИге, экөөбүз полный жылын обследование өтөбүз да сөзсүз түрдө. Ошондо күйөөмдүн жарасы аябай көп эле. Азыр ийиз эле калыптыр, көрдүңүздөрбү? А мен өзүмдө эми начинающий кичине эрозия болгон экен, меники абсолютно жок экен. Эми ана результаттарды айта берсек аябай көп. Өзбекстандагы полный. Өзбекстанда бир сиздерге айтып коеюн, мына жерде партнерлор көп эле уккан, мына жерде жаңы адамдарга да ургузуп коеюн. 23-кө чыккан бала урологический рак, гепатит Д экен. 23-кө чыккан бала. Уже өлүм төшөгүндө больницада жаткан. Чыгарып койсо деле апасы ошол жакта эми үйүнө алып келгенден коркуп алып отурган экен. Ошол балага мен именно мына кызылча менен концепцияны бердим. Бирок эми адамдын өмүрүнө бул эми натуральный болгон үчүн мен коркпостон эле бердим. Себеби бул продукцияларды мен өзүм аркылуу өткөргөнмүн. Ар бирине мен кандай таасир этет мен органга мен буну изучать этип чыктым да, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн мен бул нерсени коркпостон эле өлүм төшөгүндөгү балага бердим. Бир жума мына кызылчайды ичти. Уже жылыш пайда боло баштады балада. Азыр уже 3 жыл болуп атат да балачы. Азыр уже эми мен 100% рактары жоголуп кетти, гепатит Д'си жоголуп кетти дегеним жок. Ошол бала жашап атат. Жашап атат, көрдүңүздөрбү? Мына 3 жыл болду, жашап атат. Быйыл Өзбекстанга өтсөм, ошо фапты медсестрасы айтып атпайбы? Өлөт деген бала уже жашап атат эже дейт. Жашасын дедим. Азыр капсуланы дагы кошо ичип аткан мезгили. Деңгээлей болуп да.